Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Илья Ош реклама каналы. Бүгін 19 июнь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге шарға қараған, западный тарапта жайғашқан Қызыл Байрақ айылынан сатыла тұрған толық бүтелек үй жөнінде маалымат бермекшімін. Жер 6 соток. Қызыл кітебі бар, документі так. Жері дағы тегіс, панорамный сон жерде жайғашқан. Менімше көпшілігіңіздер біле жақса керек. Квартираға, анан жеңіл автоунаға дағы алмашы жолдары бар. Западныйдағы Ишкабан айылына кіресіздер. Түйіз жүріп келсеңіздер, Ишкабан бүтеді. Анан Қызыл Байрақ айылы башталады. Бұл жақта асфальт көшенің сол тарауында Қызыл Байрақ айылы деген ушул жазуны көре аласыздар. Жазудан өтіп эле солға бұрылып, 100 метр жүріп барсаңыздар канал бар. Каналдан өтіп эле Қызыл Байрақ айылының жаңы қонышы деп қойды. Каналдан өткөндөн кийинче жаңы қоныштың 6-шы көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жанагы үйүбүз турат. Туғандар, келүү жолун жүргөнчө сатылуучу үйдүн алдына да келдим. Мен айткан каналдан өтүп, жаңы конуштун мына мен турган 6-чы көчөсүнө кирип, бир аз эле жүрүп келсеңиздер, ушул ошондо 6-чы көчө болот. 6-чы көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу толук бүтелек үйүбүз жайгашкан. 5 бөлмөдөн турат. Бышкан кирпич, жаш качествода салынган үйлөрдүн бири деп азыр эйси мага тааныштырып маалымат берди. Сон жерде тугандар, канал тараптан эсептегенде бул 6-чы көчө болуп калат. Негизи 11 көчөдөн турат бул жак. Шаарга карай тең негизгиси келечеги бар сонун жерлердин бири. Шаарга жакын, Западныйга 10 минутада жөн эле барып кала аласыздар. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар. Так. Граница ушул үйдүн бурчунан башталат дагы. Бул жака чейин көчө тарабы 20 метр болот, 6 соток болгондо. Бул жака 30 метр. Жери дагы тегиз, панорамный, бийик, сонун жерде жайгашкан экен. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп таанышып кетесиздер. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, мына свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, суу азырынча жок, бирок каналга жакын, каналдан деле суу тарттырып алсаңыздар болот. Эми шаарга карайт тугандар, бул жерчи население дагы көбөйүп атат, кудай бурса, таза суу дагы келип калат. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. 5 бөлмөдөн турат. Коридор менен санузелди кошпогондо. Сейсмопоиск колонна орнотулган. Чорный потолок боло элек, бирок крыша жабылган, суу түтүкчөлөр бүт бардыгы орнотулган. Фундаменттери да бийик болуп коюлуптур. Караңыздар. Узун турасын канча дедиңиз эле? 11-12. 11-ге 12 болуп калат экен. Кандай кылайлы? Азыр мына жактан да бир каптал тараптан көргөзүп коеюн, анан үйдүн ичине кирип сиздерге маалымат берем. Ушул жерден да жакшы көрүнөт. Көрдүңүздөрбү туугандар? Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кириңиздер. Планировкаларын көргөзүп тааныштырайын. Эми үйдүн ичине дагы кирдим. Узун турасын айттык, 11-ге 12. Панорамный сон жерде жайгашкан. Жери дагы тегиз, кийин келип көрүп кетесиздер. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Ушул жерден Кызыл Байрақ, Ишкабан, Сулайман Тоо бардыгы сонун болуп көрүнүп турат экен. Панорамный вид мындай айтканда. Так, бул жакта негизи эшик болот. Мына жасалган, бул жак холл, коридор. Караңыздар, кеңири. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Ылдый тарабы да толтурулган. Азыр оң тараптагы комнатадан баштай берейин. Бул гостиный, кудай буюрса. Көрдүңүздөрбү? Так. Бул жак болсо дагы бир комната. Мына жактан да кошумча эшик болот экен. Ошону да эске алыңыздар. Анан үйдүн мындай боковой арт тараптарында 1 метрден место калтырылып, чегаралары такталган. Так, бул жак болсо санузел болот, мына жерден тосулат. Мына жакта форточкасы дагы бар. Мына жакта бир комната, кааласаңыздар детский, кааласаңыздар взрослый спальня, кааласаңыздар болот. Жакшы. Толук бүтөлек. Эми сиздерге деле плюс алып каалагандай кылып өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Негизи жакшы. Кызыл Байрақ азыр шаарга карайт. Западныйга 10 минутада жөн эле кирип барасыздар. 127 маршрутка Кызыл Байракка чейин келет азыр. Маршрутка боюнча маселе жер албайт. Анан Западныйды билесиздер, кыйла көтөрүлүп калды. Мына кийим-кече базар, запчас базар, машина базар, мөмө жемиш базар бардыгы Западныйга толугу менен көчкөн.
ошондой эске алыңыздар. Так, бул жактан азыр чоң комната, студия түбүндө кылсаңыздар болот. Жарымын зал, жарымын кухня кылыпчы. Кааласаңыздар ортосунан тосуп, печканын ортосуна орнотуп, нар жагын кухня, бул жагын ушундай бир дагы бир башка комната кылып койсоңуздар болот. Карап көрөсүздөр. Бул жакта өзүнчө эшиги, мына жакта дагы өзүнчө эшиги бар туугандар. Көрдүңүздөр, Болду окшойт менимче. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртына чыгайлы. Дагы маалымат берем. 5 кошкон эл туугандар. Ошондой эске алыңыздар. Мектеп, бала бакча, мечит маселесине келе турган болсок, Кызыл Байракта мектеп, бала бакча бардыгы бар. Ишкаманда деле бар туугандар. Западныйда деле бар. Жакшы. Үй жөнүндө маалымат бердим. Телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып кетесиздер. Вариант обмен жолдору барбы, жокпу? Квартирага, машинага? Бар. Болду. Ондар бул жакта эсим номери жазылган. Обмен жолдорун өзүңүздөр чалып сүйлөшөт экенсиздер. Машинага, квартирага алмашуу жолдору бар экен. Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, эми баасын айтайын. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар. Бийик, үй кыйреле бийип, мындай бир кокоюп турат. Баасы $51,000, анан кеми бар. Эсим номери жазылып турат. Связь номери бар, WhatsApp номери бар, карап өзүңүздөр байланышка чыга бересиздер.